айылынын тургунумун. Кымшымол айылынан келдим. 1-июнда болгон окуяны уксаңыздар керек. Разолиндин паркында болгон. День защиты детей күнү паркта болгон окуяны билсеңиздер керек. Ошол боюнча бардыгы билет, бардыгы көрүп атат. Мен ушул айыл өкмөтү Бек Байсбек ошон арызданып келдим. Ошол күнү ошол жерде субботник өткөрүп, ошол жердеги чөптөрдү ордуртуп, ошол жердеги балдар ойлоп аткан жерге милицияларды коюп, ошол жерге охрана коюп койсо ушундай жаман окуя болмок эмес. Урматтуу министр, мен сизге мына акимге чейин келдим. Акимге кирип, мен макул, мен өзүм дегендиги сүйлөшөм деген. Сүйлөшкөндөн бери мына 16-июлда киргенмин. Бир дагы жолу Байсбек мага келип, же бир медсестрасын, же бир жолу өзү келип дагы мага бир мындай сөз айткан жок. Жанагы Батуттагы аялды видеого мени тартып, бүт интернетке жөнөткөн аялда да таап келген жок. Бир жолу кечирим сурап да келген жок. Только больницага барды, эч ким укпасын, эч ким билбесин, мен баарын өзүм жайгарам деген. Мына Бек Байсбекович ушул күнөөлүү. Мен айтсам, бул Поскай жактагы нерсе болчун, Поскай жактагы тиги эме болчун, участок болчун дейт. Поскай жакта болсо деле ошол Комсомол айылында Акбаш Раздорийде болуп атпайбы байке? Туурабы? Туура, азыр эже Бек Байсбек түшүндүрмө бериңизчи. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйынга катышуучулар, урматтуу көзүм. Бул жерде айтылып аткан парк аэропорттун жолунда жайгашкан. Ал жерде жума сайын ошол субботник өтүп жатат. Ал жерден ошол өзүңөр да билесиңер, постоянно сопровождение өтөт. Ошон үчүн биз аны көзөмөлгө алып турабыз. Анан эже коюп аткан талаптар бул жерден мурун ошол жерде болгон окуянын негизинде болуп аткан жерде тартып аткан ишчилерди табып бергиле. Эми бизде андай мүмкүнчүлүк жок экен, ким тартканын биз аныктай алган жокпуз. Жете тура. Анан кийин мүмкүнчүлүк бар. Бул айыл өкмөтү ошону требовать. Ал жерде көп киши болгон. Ал паркка орнотулган батут боюнча дагы маселе. Бул ушул разрешение берген ошол батутка. Ал батутка мына тергөө иштери. Эч ким бербек болчу бул бербесе. Бул эч кандай булчу, эч кандай бизге эме кылган жок. Бир жол келип дагы эже байке момундай болду. Сиздер макул эже түшүнүктүү, сиздин суроо түшүнүктүү, биз териштиребиз. Рахмат. Мен Сокулук районунун милицияларына ыраазымын. Ушулар роудун начальниги, зам начальниги, следовательдер кайсы убакта келсек, качан келсекчи бизди ушунчалык сону кабыл алат. Эмне себептен ушу милициялар кабыл алат? Бир уш айлыкка эмне кабыл ала албайт? Жергиликтүү бюджеттин эсебинен дагы акча бөлүнүп берген, 30 000 сом акча бөлүнүп берилген. Ошону дагы депутаттар бөлүп берген дейт. Ошол арызды депутаттарга ким киргизген мындай? Эже, рахмат, сиздин суроо түшүнүктүү, рахмат. Ооба, азыр биз чара көрөбүз бул боюнча. Билебиз, маалыматыбыз бар. Алынсын жумуштан. Эгер алынбаса, силер карабасаңар, силерден өйдө чагдайда барганга менин акым бар, укугум бар менин. Мен именно ушул киши жөнүндө ушуну айла мен балам ушундай болуп отурат. Түшүнүктүү. Рахмат. Анан видеого тартып, бардык эмелерге жөнөткөндөрдү да жок кылам деген. Жок кылган жок. Ал да ошол эмеде Андай убада мен жактан берилген эмес, андай менде мүмкүнчүлүк жок. Сен айткансың ошондо. Мен эчтеке деп айткан эмесмин. Бул окуя болгондо мен больницага катышкам, андан тышкары үйүңүзгө барганда ошол Прекратите Бул айткан. прение. Эже, рахмат, сизге рахмат эже. Биз түшүнүктүү эже. Сиздин видеоңузду жазып алдык. Ооба, сиз өзүңүздү кармаңыз эже.